Бүгүнкү күндө элдин баардыгы сүйүү менен иштеп аткан жумуш бул тармактык маркетинг. Бул мамилелердин бизнеси, бул команданын бизнеси. Тилекке каршы акыркы мезгилдерде көп суроо пайда болот. Менин командам таркап кетти, эмне кылам деп выгоранияга түшкөндөр бар да. Мындайча айтканда, энергиясы өчүп, иштегиси келбей калгандар бар. Аларга кайрылат элем, табияттан үйрөнүңүз деп. Мисалы үчүн, эрте жазда өрүк гүлдөйт. Гүлүнүн баары коро болобу? Албетте жок. Жамгыр жаайт, мөндүр жаайт, үшүк алат, курт түшөт. Ошого туруштук бергени коро болот. Коронун баары өрүк болуп бышабы? Албетте жок. Дагы эле жамгыр жаайт, мөндүр жаайт, шамал болот. Ошого туруштук бергени өрүк болуп бышат. Команда деле ушундай. 80-жылдардын башында Аляскада койлор кырылып өлүп баштайт. Себеби карышкырлар көбөйүп кетет да. Мына ошондо атайын мамлекет тарабынан карышкырларга кыргын салууга тапшырма берилет. Тилекке каршы бир аздан кийин адамдар ооруп өлүп башташат. Көрсө, оорукчан койлорду жечү экен карышкырлар. Командада дагы өзүнүн ою жок, эмоция менен келип калган, өзүнүн анализи жок адамдарды башка жака чакырганда кетишет, ошентип тазалануу жүрөт. Анча капа болбоңуздар. Саидмурат Давлатов айткандай, кыбыр эткенин бардыгын эле командаңызга чакыра бербеңиз. Максаты чоң, сизге деген ою түз, жашоосун жакшы сапатка көтөргүсү келген, өз көмөчүнө күл тарта бербеген, элге кызмат кылгысы келген адамдардан команда түзүңүз.